Ай елгір болсын де, қылыш тақтым жанына, қырық жегетіме табылады. Assalamu alaikum, hurmatlı at çalın oynagan atpay jurtum. Биздин Instagram, YouTube баракчабыздын катталуучулары мына бүгүн өзүңүздөргө маалым болгондой Таласта чоң чабыштын алдында турабыз. Ал чабышыбыз мына Батыркулов Жанчар аксакал, Жанчар уулу Жакшыбек аксакалдардын жаркын элесине арналган чоң байге болгонун алдында турабыз. Бүгүн күн дагы баардык маанай жакшы, ат чабыш кызыктуу болот экен. Анткени республикабыздагы өтө мыкты күлүптөрдүн баары келиптир. Өткөндө келе мисалга айтсак, өткөн келе байгени уткан чукул арада өткөн байгени уткан күлүптөрдүн баары келиптир. Байгелер жакшы болот. Андыктан биз менен болуңуздар, кызыктуу чабыш биз менен сиздер менен чогуу көрөбүз. Сиздер менен ошо бүгүнкү чоң байгенин сайлап аткан байгелер менен тааныштырып кетели. Көрдүңүздөр, мына баш байгеси Аламанга Мерседес машинасы сайлап атат. Кунан байгеге андан кийинки ак жорго сайлап атат, темир тулпар. Андан кийинки мына тайга семерка сайлап атат. ВАЗ-2107 деген. Андан кийинкиси Матис кореялык машина сайлап. Булардын баары байгелердин баары абдан жакшы сонун байгелер экен. Бүгүн кызыктуу чабыш болот, Кудай буйруса. Мынакей буну уюштуруп аткандардын башында биздин казак-кыргыз туугандардын арасына аттын кашказындай таанымал болгон Батыркулов Жекиш инибиз уюштуруп атат. Туугандар уюштуруп атат, агайынелер уюштуруп атат бүгүнкү эскерүү чоң байгени. Андыктан кызыктуу чабыш биз менен болот. Узабаңыздар бизден. Ислам Таласбекович, Республикалык Армак Федерациясынын президенти. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү чоң иш-чаранын катышуулары, урматтуу биздин Талас эли жана коноктору, баарыңыздарды ушу бүгүнкү чоң майрам эскерүү, Куран окутуу мааракесине куш келиңиздер деп куттуктап кетким келет. Урматтуу бир туугандар, мынакей асуубузда турган Жекиш акебиз, өзүңүздөр көпчүлүгүбүз баарыбыз билгендей, дүйнө кыдырып, эл кыдырып, жер кыдырып, ушу биздин Таластын атын чыгарып, сыртка чыкса кыргыз элибиздин атын чыгарып, чоң дүйнөлүк деңгээлдеги чоң байгелерди утуп, биздин кыргыз элин далай сүйүнткөн. Ошо сүйүнүшүн тең бөлүшүп, мына бүгүн жалпы журтту чогултуп, Куран окутуп, Куран түшүрүп, аталарыбызга эскерүү күнү өткөзүп атат. Жекиш аке, окуткан Кураныңыз кабыл болсун. Аллах Таала ата-бабаларыбыздын жаткан жерин жайлуу кылсын. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, ар дайым ошо ат үстүндө аман эсен ийгилик жаратып, өзүңүздүн ушундай улуу кесиптик өнөрүңүздү кийинки муунга үйрөтүп кетишиңизге тилектешпиз. Андыктан бул жерде дагы бир баса белгилеп турган ыраазычылык сөз бар. Ушу биздин казак бир туугандар эки элди эзелтеден ушундай улуттук оюндар бириктирип келген. Биздин жашообузда кандай гана кыйынчылык күндөр болбосун, иштер болбосун, бизди ушинтип бир аренага, бир таймашка түшүргөн биздин ушундай улуттук ата-бабаларыбыз мурас кылып таштап кеткен оюндар бар экен. Ошо оюндардын артынан мына бүгүнкү күнгө чейин биз ага-ине болуп, ынтымакташып келе атабыз. Мына көп жылдан бери биздин Талас жергесине казак бир туугандар келип ат чаппай калды эле. Мынакей ошол тарых кайталанып, ошол күндөр кайталанып атат. Буга Кудайга чексиз шүгүр. Ар дайым ушу эки элдин ортосунда ынтымак болсун. Ушундай чабыштарда жүз көрүшүп, ынтымак сактап, кандай биздин ортобузда шайтан азгыртар болбосун. Ушу элдин өнөрлүгү, ат чабышка бойгон көз караштары bundan ары өркүндөп өсүп, ушундай чоң байгелер көп болсун кыргыз элибизде. Бүгүнкү саяпкерлерге ийгилик каалайбыз. Аттарыбыз мүдүрүлбөсүн, чабандестерибиз жыгылбасын. Баарыңыздарды бүгүнкү майрам менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз. Учурдан пайдаланып, ушу биздин мынакей Талас областынын азыркы күндө президенти Дулат Саматов президент катары ушу биздин келген Казакстандан келген Жекиш акенин тоюн көрк кошкон казак бир туугандарга бир сый арттыруу максатында бир калпак чепкен кийгизип сыйлап койгонун туура көрдүк. Кол чабып коюңуздар, урматтуу бир туугандар. Баракелде. Дулат Самат. Дос болот Андиржанга.
Эми мындай кылалы, туугандар, аман. Бирок эми аябай ысып кетти, кичине бир 15 мүнөт чыдасаңар болмок. Азыр мындай кылалы, тайды коюп берели. Анан Кемелбек ата баштаган кайын журттун жакшы тилек батасын угабыз. Тай бат эле чуркайт. Ислам сөз жыйынтык койлу. Ошо менен катарында мынакей бүгүнкү күндө мынакей Жекиш аке, анын байкеси Улан байке баарыңыздар жакшы билесиздер. Кыргыз элинин ат чабышына эбегейсиз салымдарды кошкон. Ошол үчүн ушу Талас областтык ат чабыш федерациясынын атынан Калпак Чепкен Киргизконго уруксат этиңиздер. Кол чабып коштоп туруңуздар сурайм. Дулат батыраак кийгиз, Улан байкем күн уялып атат го. Кут болсун. Ислам Таласбекович, келиңиз эми рахмат. Биз Досболот Андиржан Жекиштин досуна сөз берели деди керек. Эми чепкен калпак тийгенден жакшы тилек болсо керек. Жеңишбекке дагы мына Ислам Атакеев, Акырмак Федерациясынын президенти жана Дулат Саматов. Досболот, жакшы тилек, жакшы кеп. Ассаламу алейкум. Талас жұрты елі, қырғыз туғандар. Мұнда келіп, тоз тілек бергендеріңізге көп рахмет. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Жекиш, менің досым, бауырым. Мен айтайын деген нәрсем, біздің батырымыз Бауыржан Момышұлы соғыс кезінде айтқан екен. Қырғыз елі туралы. Қырғыздар Алатаудың сұңқары деген. Жекішті мен айтпақпын. Қырғыз елінің сұңқары, батыры, азаматы Жекиш. Менің досым. Жекіштің атбегілігі бір бөлік, адамгершілігі бір бөлік. Сіздердің әулеттеріңізде тек жақсылық болсын, қуаныш болсын, той болсын. Құда боп шапқылап жүре берейік. Той қаласын. Рахмат, дос болат. Дос болса сендей дос болсын, Құдайым қошқан жақындық. Достуыңар бекем болсын, балдарыңар менен балдарыңар дос болсын. Қырғызда айтылат, қазақтың ұлы ақыны Мұхтар Шаханов айтқандай, акең менен акем дос болған, бұл ынтымақ көп жылдарға қоштолған. Бауырым сенсең, бауырым, bir жақшылықта бірге бололу, Құдай қошқан достордон ынтымақта біз қазақ-қырғыз бір туғанбыз. Дайыма біз байгегедағы қуаныштабыз. Атайын ат арытып, Астана Қазақстандан келіп, Жекиш досыңды құттықтаныңа бір қол шапалақ қылсақ жарашат. Бар бол, бар бол. Андан кейін қайын жұрт. Андан кейін мына Улықбек Қарачолоков баштаған замандаштар, улуу кичүү теңтуштарындағы салтанат сөзі бар. Жана Жекиштин шакирттерinde bir жақсы тілегі бар. Тайлар эми қой берілді. Мен таныштырғанға жетішпей қалдым. 3600 метр аралыққа тайлар чуркайт, 21 баштай. Омин. Қырсығы жоқ, мықтысы ұтсын. Баш байгес авто уна. Омин. 3600. Екі айлампа. Бірінші номерде Фархат. Менеме көчі Арғымақ Федерациясының маалымат катчысы Достук Беренбаев акебиз тааныштырды. Мен айтпайлы коеюн, баарыңар билесиңер. Мен болгону каяктан келди, кимдики айтайын. Номер 1 Фархат Касмалиев Жаныбектиги, Саяпкер өзү, Аскарбеков Жанымбет Чават, Талас Бешташ. Экинчи номерде Береке Жадекистин кызы Карачаев Муратбектиги, Нурадин Саяпкери Али Чават, Бакаята району. Растишка, бұл Ростовтун кызы Касымов Айбек Абдыкуловичтик экен. Маматкулов Бактыбек Саяпкери, Мелисов Баяман Чават, Емин району, Чүй, Жаңы жол. 4-чү номерде Карагыз Дубай атасы Эдес Эркетору, Шерикбаев Талайдыкы, Анарбек уулу Беку Саяпкери, Нурулло Чабатат, Талас Чолпонбай айылы. 5-чү номерде Ханышай Тайтелиев Талантбектеке, Тургуналиев Туран Чапаратат, Талас Чолпонбай, Саяпкери Радмир. 6-чы номерде Сымбат Сатиев Таластыкы, Музурбеков Ариет Саяпкери, Үметкулов Арниет Чапаратат, Талас Октябрь. 7-чы номер Харезм
избиратель Ханышанық екен, ата-енесі Исраилов Чыңғыстықы, Тоқтоболот уулу Санжар, саяпкері Алтымышев Омор, Талас Шадықанайлы. Еме Санжарды білесіңер, бір учурда дүңкүлдөткөн 20-21 жылдары Кыргызстанды тоқтон албай кетип. 8 номерде Катар. Байболсунов Таалайдыкы, саяпкер өзү Аскарбеков Алихан чаапаратат. Чүй облусу Жайыл, Сосновка. 9 номерде Дария. Сатылганов Нуралыныкы, саяпкер өзү Сыдыкбеков Нурел чаапаратат. Талас Акбашат. 10 номерде Жээрде Кашка. Жидебай уулу Бактиярдыкы, Рысматов Улук, саяпкери Азат уулу Билал чаапаратат. Жалалабад Токтогул. 11 номерде Шумкар, Бакыт, Ишкербектики Айдаралы Нурболот, саяпкери Айдаралы Бекжан чаапаратат. Казакстан Тараздан келиптир. Экинчи Чечүүчүгө кетти. Чечүүчү Айлампага кетти. Мына Казакстандан бери келиптир, Тараздан. 12 номерде Мубарак, Ибралиев Октябрдыкы, Даниэль саяпкери Чүй Ысыгата жетиген. 13 номерде Алакөз. Бул Лакиферстун кызы экен, тай. Токтогулов Рустамдыкы, саяпкер өзү Ырыскелдиев Ажик чаапаратат. Талас Караколайлы. 14 номерде Береке Авгурдун кызы Тууганбек уулу Аскаттыкы, Турганбек уулу Аскат саяпкери Турганбаков Нурмат чаапаратат. Талас Жаңарык. Эркетору Асаналиев Нуржигиттики, саяпкер өзү Сейит чаапаратат. Талас Маданият. 15 номер. 16 номер Чагылган Белбулактыкы экен, баласы Бараканов Элмистики. Осмоналиев Жолдош саяпкери Умар чаапаратат. Ысык көл Түб району. Бул эме өткөндө мен жаңылбасам Ысыгата районунун Шерне чабышында байгеге, чоң байгеге илинген. 17 номерде Актано Жанышбеков Усмандыкы, Чыңгыз саяпкери Талас Акжар. 18 номерде Карлыгач Раманкулов Доктурбектики, Раманкулов Ерландыкы, Доктурбек уулу Рамилбек саяпкери Замирбеков Манас чаапарат. Талас Көксай. 19 Проза К700 атасы Роза фильм энеси Турсалиев Каныбектики, Ариет саяпкери Бакай чаапаратат. Ысыгата Чүй Эпкин. 20 номер Монголия Лордтун кызы Кемелбек уулу Кубандыкы, Акылбек Айдар Акаев чаапаратат. Ысыгата Чүй жетиген. Жана 21 номердеги Тору кыз Радик Карлыгаштыкы, Орозбеков Билалдыкы. Талас Маймак Шакин Дүйшөнбиевтики. Келиңиздер эме, ары бери чыкпагыла, ары бери баспагыла айылына. Мо кара футболка оператор байке. 5 байге. Кайдын биринчиси автомашина Жигули, экинчи орунга 48 миң сом. Үчүнчү орунга 30 миң сом. 4-чү орун 15 миң, 5-чи орун 70 миң. Баракелди кана. 18, 16, 18, 16, 13, 12, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Мына келиңиздер эме. Эртең менен үйүндө чөп чаап аттылы. Чүй облустук Телтору Федерациясынын президенти Темирлан Тайманов да урган боюнча келип калыптыр. Мына карагылачы, кара чабыштын күчүн. Биринчи келген 18 номердеги Карлыгач, Күрөң өңдөгү ургачы Раманкулов Ерландыкы, Доктурбек уулу Рамилбек, Замирбек уулу Манас чапты. Талас Көксай. Талас Көксай. Байге кут болсун. Мына эме 21 тайдан 7-чи келип байге келинип атат. Келечегин берсин. 4-чү байге бул Чүй Ысыгата жетиген айылынан келген Гериот атасы энеси Мурка, эркек Тору Тай Мубарак. Ибралиев Октябрдыкы, Ибралиев Даниэль саяпкери Чүй Ысыгата. Байгеси 15 миң сом. Кол чабуулар менен колдоп коелу. Келип койсоңуздар. 4-чү байге.
Ибралиев Октябрь, Ибралиев Данил. Келгіле. Төртінші байген несі келіп қойғыла. $15.000 сомда оңай ақша емес. Кейде башбайға 15.000 сом болған жері келді атшап атқан ұшыр болған. Құдайдың бұйрығы бол, құт болсын. Жеңішбек Батырқұловтың мына ата-бабаны ескеріп естеп чаптырып атқан аты байгесі құт болсын. Әлеме үшінші байге 30.000 сом ақшалай байгесі Алакөз атты көк тай, атасы Lucky First, енесі Арина Тоқтоғұлов Рустамдықы. Рустам өзі саяпкер, Ырыскелдиев ажик чапты. Талас Қарақол 30.000 сом ақшалай байгесі. Медалы, дипломы ажик деген жігіт чапты мына. Суретке түсіп қойалы. Құт болсын. Екінші байге бұл Ысықкөл облысы Түбі районы Умар деген жігіт чапты. Барақанов Елмістіке, саяпкері Османалиев Жолдош. Чағылған. Атасы Белбұлақ, енесі Глория. Белбұлақтың балдары игілік жаратып келатат. Жолдош Османалиев мына өткенде Ысықата районында шеріне чауышта мықты. Чүй облысының Ысықата районы шеріне чауышын өткөрді. 1.670.700 сомдық мықты чауышты өткөріп башында тұрып берді. Ысықата районының ардақты атулы болды. Мына бүгін екінші байген алып атады. Әлеме бірінші байге. Әлеме тайдың екінші байгесі 48.000 сом. Бірінші Көксайдықы көк жигүлі алып атат. Таластың көксайы көк жигүлі ұтып алды. Замирбеков Манас чапты. Доктурбек уулу Рамил таптаған. Раманқұлов Ерлан иесі. Өңі күрөң Қарлығач қол чабуулар менен көк жигүлі. Ат жабусы Ерлан Рамил қол чабуулар. Ошо менен Чыңгыз Иманалиевдин 3.000 сомун. Айнур эже, сиз бере бериңиз аныкы. Чыңгыз Иманалиев Жекиш менен Жазгүлдүн өкүл баласынын атынан биринчи келген Замирбек Манаска 3.000 сом. Чыңгыз Иманалиевдин атынан ат жабуусу, кубогу, медалы, диплому көк жигүлүнүн ачкычы Ислам Таласбекович тапшырып атат. Бир кол чап коелуңбу? Көк жигүлү. Карлыгач. Ерлан менен Рамил өкө ата энесин жаспаптыр. Көчө Достук Беренбаев акем тааныштырса керек. Мен эми Достук акени кайталабай эле коеюн. Достук аке келгени биз жыргап эле калдык. Ореке Карлыгачтын да байгеси кут болсун, Жекиштин берип аткан байгеси кут болсун. Жана Достук акеме да бир кол чаап коелачы. Кудай ушул кишилердин өмүрүн узун кылсын. Байге кут болсун. Рахмат. Республикалык Аргмак Федерациясынын жана облустук жетекчилери мына баары Татынакай байгесин тапшырды. Бул жерде Мукан досум айткандай, өткөндө 5 болгон, бүгүн 1 болду деп атат. Кол чаап колдоп коелу. Туурабы я? Азыр эми мындай кылалы. Кол чабуулар менен. Мына жигиттер кезек бүгүнкү байгенин тай чабышынын чемпиону саяпкери Рамил инибиз менен
Байке куралы, Рамил, байке куттуу болсун. Рахмат, чоң рахмат. Мынакей бул чемпион тайдын ата теги каны боюнча айтып берчи көрүүчүлөргө. Ата ээси Ысык Ата районундагы Ю деген аксакал дуңган киши, Мурунку ээси. мурунку ээси. Ошол кишиден алганбыз, ошонун короосунан чыккан. Атасы Альбас деген айгыр. Альбас деген айгыр экен. Мурун бизде Казакстандан келип бизде бир чоң байге уткан Эспарцет деген ат болгон. Ошонун баласы экен. Ошону Разливдин кызына койгондо ошонун атасы түшкөн экен Альбас. Бул тайдын өзүнүн да энеси Разливдин прямой кызы экен. Дежурка деген. Дежурка деп койчу экен. Кийин коюлуп тур кличкасы, атак үйүндө мындай бир жакка чапкылап барып келе калганга ушундайга минген бей болчу экен. Бирок балдары аябай жакшы чабып атыптыр. Жана бээ, мындай гнездовой матка экен да. Ошонусуна карап анан ушу тайды быйыл алганбыз. Эми Рамил, бул чабан десте абдан жакшы чапты. Бул бүгүнкү экинчи чабышың, Экинчи Өткөндө биринчи чабыш болуп 5-чи болуп калдың. Анан мен жана тамашалап көрүүчүлөргө айттым эле, бул ок жыгын аюудай болуп абдан ачуусу келип туруп, бүгүн жакшы чуркайт болуш керек дедим эле. Ошол келди окшойт. Ооба, өткөндө тиги өзүбүздүн райондо чемпионат, негизи тайды ниетибиз ошо чемпионат тайга, жанагы Доморожка чемпионат тайга чабалы деп алганбыз. Анан ошол жака эме болгондон кийин ал жерде деле дайындыгы жакшы болчу. Анан ошол жерге бардык. Негизи жакшы аябай мындай утат болуш керек деп баргам. Анан 5 болду. Анан кийин ошол жерден эле кайра чүйгө жүктөп кеткенбиз, барып кийинки чабышка чото берди 5 болуп калды, болбойт болуш керек деп. Анан барып эме кылсак, тай наоборот жол жүрүп, денеси жыйналып, сонун болот түштү. Анан кийин кече мурда күнү кой алып баралы кайра жакшы болуп турат деп анан алып келдик. Буйрук деген нерсе болду да, ал бул машина силерди кой бербептир. Ооба. Тайда аябай үмүтүбүз чоң болчу, ушу үмүтүбүздү актады. Ушундай жүгүрөт деп күтүп аябай ошентип издеп атып, ошентип алганбыз жакшы ниетте. Жакшы буйруса. Эми эки курчун толтура акчага келген тай утуш керек, талап ошондой да. Анан эми ушу байгеңер куттуу болсун, байгеңер узак болсун. Бул тайдын ээси Раманкул Эрланды да куттуктайбыз. Ал жигитти да колуңуз коелу десек, тайды жетелеп кетиптир, Кандай болсо да ушу байгеңер мындан ары дагы ушундай чоң байгелерди күтө берле. Чоң рахмат. Алла разы болсун.